Урматтуу Курсан Асанов, сиз жана Сатарович мынтип айттыңыз да, жана түкүрүк деген статьяны котормой болдук. Коомдук жерлерде жат көрүнүштөргө жол берген адамдарга айыппул салынат деп. Бул эми ошону ойлоп тапкан генийди акырын колго чаап урушуп койгула. Дагы уят кылат. Бизди дагы ошону кабыл алып берген. Силерди дагы инициатива. Жат көрүнүш деген эмне ал? Ага жана жел чыгарып койгонда кирет. Чимкирип койгонда кирет. Эми ушинтип кайра артык кылабыз деп тыртык кылабызбы? Жат көрүнүш деген болбойт. Жанагы редакцияда эле калып, штрафын гана азайтыш керек. Анан андай азаматтарга мындан ары рахмат айтып, мындай жерден айтпай жүргүлө. Экинчиси, урматтуу жогорку соттун өкүлдөрү. Мына мыйзамда переходное положение деген бар. Барбы жогорку соттун өкүлү? Отурат берди орун басардын милдетин аткаруучу. Турсунгүл Төлөкбековна. Келди беле? Мага список берилди. Макул, анда генералдык прокурорго суроо, орун басарына. Азыркы переходное положениялар бар, Переходное положение деген мындай. Сот өндүрүшүндө азыр кылмыш иштери бар. Ошолор кайсы иштер менен каралат деп переходное положениеде жазылган. Берки о проступкакта жазылган. Бирок о нарушениякта переходное положениеде жазылбай калыптыр. Ошону азыр моменттен пайдаланып депутаттар колдоп берели деп атканда киргизип сунуш кылып албайсыңар. Анткени сот өндүрүшүндө азыр административный правонарушение боюнча производство иштер бар да, ошолор кайсы мыйзам менен каралат? Эски менен каралабы же жаңы менен каралабы? Биз изилдеп чыктык, жок экен. Түшүп калыптыр, выпала. Анан мындай закондордо аналогия колдонулбайт. Азыр айтып атыптыр, аналогия менен колдонуп коебуз деп. Аналогия деген бул мыйзамсыз деген сөз. Аналогия деген сөз бул мыйзам жок, эптеп бир коңшуна мыйзамдыкын көчүрө туралы деген. Ошондуктан ведение действиядагы көпчүлүк каталар бар экен. Анан урматтуу депутаттар, бул жерде жалпы 7 мыйзам, 5 кодекс, 2 мыйзам. Бул тарыхый жакшы мыйзамдар. Бирок ушул жалпы 3000 кодексти, 3000 беренени 10 секунд. 3000 берененин кадырын бир 2-3 берене түшүрүп коюп атат. Жана түкүрүк анан анча-мынча деген. Азыр практикага киргенде дагы үчүлүштөр чыгат. Урматтуу күч органдары, азыр өргөчө тергөө маалында, сот маалында. Рахмат. Жооп бересизби, прокуратура?